намазсыз ораза түзгенде фидия Ооба. Исқот же дауран деп айтат. Кандай болот? Ушул өтө зарыл. Туугандар көңүл буруп коесуздарбы? Ушул суроо өтө өзөктүү суроо. Муну жакшы түшүнүп албаса, чала түшүнүп келип калышы мүмкүн. Биринчи ата-энеси мусулман бирок намаз окуй кетти. Намазды көзүнчө, оразаны көзүнчө болот. Келиңиз биринчи жеңилирээк түрүнөн оразадан баштайын. Могу китепти ораза деп элестетели, кара түстүү китепти. Ата-энеси ораза төлөбөй, оразаны кармабай кетсе, баласы эсептейт. Балагат жашынан бери канча ораза кармабады. Ар бир күнгө, оразанын ар бир күнүнө жылын эсептеп туруп, бир садака фитр чыгарып берет. Бир бечара мискин 2 мал тамак жей тургандай, же садака фитрдин өлчөмүндө ар бир күнгө. Муну түшүндүңүз, Оразада аннык пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадис келген. Көңүл буруптуңуз. Намаз боюнча ачык келген эмес. Демек, намаздын садака фитрин бери окубай калган. Оразага салыштырат. Муну Роттул Мухтар китебинде Ибн Абид рахмаллаху айтат, унутпаңыз. Имам Мухаммад рахмаллаху айтат, оразага ачык хадис келген, намазды да оразага алып барабыз. Неге? Намаздагы, оразадагы бул Аллах буйрган ибадат дейт. Анан экинчиден, муну элге айтып койсок, молдокулар бияктан да жол таап берет турбай, тааныш билиш кылып. Демек, намаз окубай кетсе деле болот турбайбы деген ой кетпесин. Намаз ибадаттар мынчага бөлүнөт. Жакшы көңүл буруп алыңыздар, кенен жооп берейин. Дене менен аткара турган ибадат бар. Бул орозо анан намаз сыяктуу. Дене менен аткарат. Дене менен аткарган ибадатта бир орун басарлык өтпөйт бул жерде. Ар ким өзү кет башы менен окуш керек, кармап бериш керек. Бул айла жок жаназа намазы сыяктуу бирин экин ачылып калган жерди жамап айла жок Кудайдан садака чыгарып, бир аз болсо да күнөөсүн жеңилдетүү максаты бар. Муну жакшы түшүнүңүздөр да. Болбосо окуй берсең болот, байлык калтырасың деген сөз жок. Ал эми байлык менен аткарыла турган ибадат орун басарлыкты кабыл алат. Ошол адам өзү бара албай калса. Мисалы ажылык. Дене менен да аткарылат, байлык менен. Адам өзү ажылык парыз болуп төшөктө бара албай калса, бирөөнү акча берип жөнөтсө болот. Зекет байлык менен аткарылат, өзү бербесе дагы досунун атынан берип койсо, же атасынын атынан баласы берип койсо өтө берет. Ниет кылыш шарты менен. Эми намазга келдик. Намазды ар ким өзү окуш керек, күнөөкөр болот. Бирок артасындагы мураска калган адам атасына күйүп садака чыгарып атат. Не болот? Bir gündük 5 mal namazga orozoday bir berбейт. Ар bir namazga bir sadaka fitr çıgarat. Bagımdatga bir sadaka fitr, peşimge bir sadaka fitr, dep uşuntu 5 malga. Бүт өлчөп чыгат акчасын. Ана ошол акчаны таап бериш керек. Анан бул жерде хила деген бар, шариятта айламал. Уну имам Аби Юсуф рахимахуллах болот дейт, имам Мухаммад жакшы эмес дейт. Исқот давран кандай? Bir бечара бисин келет, атамдын bir намазы, мына ушуну кабыл алыңыз деп берет. Ал адам түшүнүп турат да кайра буга белек кылып кайтарат. Ошентип бүткөнгө чейин ушинтип белек кылып кайтарып отурат. Бул айла жок атасын куткарам деген өтө кедей адамдарга тиешелүү. Калган адамдарга бул уруксат эмес. Аслан бул маселени өзү этиятташ керек. Бирок ошондо дагы мүмкүнчүлүгү болгон адам акчасын таап, атасын ошондо кутултуш керек. Бирок бүт атам кутулуп кетти деген эмес. Аллахым мен садака чыгардым. Садаганын урматын өзүңдүн ээриң менен бир аз да болсо азаптан жеңилдет деген маани бар. Бирок ар бир адам тирүүлүгүндө намаз окуш керек. Түшүндүңүз да адамдан. Ар бир намазга төлөнөт. Садака үйүңүн бар бес санап то, ошондой санайсыз. Кайра айттыңыз, түшүнөңүз жакшы. Садака кетедичи? Садака эсептесиң. Ооба. Ооба, ошондой садака фитрдин өлчөмүндө эле кетет. Бул эң минималдуу өлчөмү. Ал эми чоң канча берсеңиз жогору кете берет. 3 мал тамагына чейин. Жакшы суроо дагы.